Банк аркылуу телефон жана башка алса болобу? Мейли ислам принцип каржылоолору бар. Азыркы Кудайга шүгүр көптөгөн банктарда деле болуп калды. Ошол ислам принцип каржылоолору менен эрежелерин сактап ала турган болсоңуз боло берет. Устаз суроом, шиялар кимдер? Агахан тууралуу билесизби? Бизде шияларга чара көрүлөбү? Мен абдан кыжалат боло берем. Эми мындай шиялар, агахандар булар исмаилиттер, ошо шиялардын бир мындай бутагы деп айтсак болот, бир фиркасы деп айтсак болот. Кудайга шүгүр, диний ишмердүүлүгү Кыргызстанда алардыкы жок. Албетте баягы университет ачып неме кылгандары бар. Ошондо дагы биз этияттуулук кылышыбыз керек. Дайыма биз эскертебиз туугандар. Суннилердин жакшылыктары жана шиялардын жакшылыктары ар ким өзүнүн жолунда жүрсүн да. Диний үгүтүн кылбасын ал. Сүнниттерди чакырсын динге, шиялар менен, ошон үчүн иншалла эгерде Кудай сактасын мыналарга дайыма бул мамлекеттин коопсуздугу дагы, динибиздин да зарылчылыгы дагы ар ким өзүнүн жолунда чыкпай, өзүнүн ошол айткан убада эрежелеринде уставтарын бузбай иш кылыш керек да. Албетте дуа кылыңыздар, Кудайым иншалла баарыбызды жакшыларга, иманга, акыйкатка алып келсин. Тарави намазды 10 сүрө менен бат-бат окуганда тамгалар чыкпай калып жатат. Ушул намаз өтөбү? Bunday окуган болбойт туугандар. Тамгалар чыкпай калган, билинбей калган, ошону карыларга да эскертүү. Албетте жөнөкөй намазга караганда тарави намаз бир аз батыраак окулат, бирок батырактын мааниси тамгаларды окубай кетип, же болбосо түшүнүксүз окуп, бүдөмүк кылып окуган бул арамга чейин барат туугандар. Ошон үчүн каракелерибиз тарави окугандар анан көрө кыска сүрөлөрдү шашылбай эле окуган жакшы. Ошон үчүн иншалла буларга өтө маани беришибиз керек болгон. Кур'ан бул. Кур'ан Алла менен сүйлөшүү, Алланын сөзүн окуп атабыз да. Чет өлкөгө окууга тапшырсамбы дедим эле, бирок төлөөгө акча жок болуп атат. Ошого кредит алып төлөп турса болобу? Жок, болбойт андай. Кредит алып төлөп турсаңыз болбойт. Тарави намазында 10-дон 2 бөлүп окуса болобу? Рекеттердин эң көбү канча болуш керек дейт. Эң жакшысы 2ден окуңуз, болбосо 4дөн окуңуз болду. Албетте 6-8 деп та келген жери бар, бирок сиз эң жакшысы ошо 2 же 4 менен де окуңуз. Ар бир намаздын башында ниет кылып коесуз. Өз алдынча жамаат болуп, мечитке келбей, бир үйдө мечит кылышып, намаздарды, амалдарды кылышат. Намаздар кандай болот ахиретте? Өзү мечит жанында болсо, ошол мечитке барып окуш керек бардыгычы. Жөндөн жөн бир урууга, же болбосо бир көчөгө, же ошол тууганчылыкка бөлүнүп алып, өзүнчө окуган жакшы эмес. Албетте мечитте жай жок болуп калган учурда анда бир бөлөк. Же болбосо азыр хатым Кур'анга карыларыбыз бар. Мечитте дагы окуп атат. Бул дагы өзүнүн хатым Кур'ан башынан аягына чейин окуш керек. Ошондой учурларда намазканаларда деле окуса болот. Дааватка илим алып чыгыш зарылбы? Дааватка өзү илим алуу үчүн чыгат да. Ауалил илм марифатуллах. Эң алгачкы илим биринчи Алланы таануу. Анан дарат, намаз, илим, зикр, ошолордун бардыгын практика түрүндө, тем более, ошо алганга чыгат. Дааватка илим алуу үчүн чыгат. Чомоева Айжан деген жакыныбызга дуа сурайбыз. Көз оорусу менен кыйналып жатты эле. Алла таалам шифа берсин. Мусулман бир тууганыбызга Алла таалам толук туруктуу, тез ара шифа берсин, сакайып кетсин, оорубасын. Амин. Тезирээк үйлөнүү үчүн кандай амал кылуу керек? Эми тезирээк үйлөнүү үчүн эң биринчиден адам ошол үйлөнүп атканыңызда сиз сөзсүз ошону талаптары бар да. Турак жай менен камсыздашыңыз керек, тамак ашы менен камсыздашыңыз керек, кийим кечеси менен камсыздашыңыз керек. Махр калың деп коет. Ушуна анан кийин сизге уруксатта калган ишке дуа кыласыз, ата-эне менен кеңешесиз. Робби инни лима анзалта илайя мин хайрин факир деген дуа бар. Муса пайгамбардын да дуасы, ошол тажрыйбада көп алымдардан өткөн. Алла Тааладан анан ошо дуа кылсаңыз, кажет намаз окуп, Кудай кааласа Алла Таалам жакшы бир салиха жар сизге насип кылар.